Boğdum вообще örttönüp tur. Örtön küttür. Aşağı. Bak şu içinde adamlar video gene ne oldu ki? O вообще örttönüp bu. Жестко. Бірақ адамдар жашайды деген мықты, адамдар. О, адамдар араңыздар. Шекелді. Бұл адамдар қарасаңар. Мына ішінде адам ғой. Шындай адамдар көп та бияқтачы. Ешкім жашабайды екен. Бұл негізі Мордовия деп қойды. Мордовия. Мордвана. Достор, кимде-ким ушундай сары машина менен, ак машина менен таксистер амандашса, ушул келечек таксопарктын уштамакчымын. Таксопарктын ар кандай ыңгайлуу шарттары бар. Биз самозанятый менен, трудовой договор менен өзүңүздөр каалагандай шарттарын тандап алып иштесеңизде болот. Ал эми партта кимде-ким иштесе, путевой лист электронным бесплатно. Так что келиңиздер, баарыңыздарды күтөм. Ассаламу алейкум экендештер. Куба таксиге кош келипсиздер. Бүгін 28 июнь саат 4:36 болду. Кудайым буйруса биз Москвадан Ульяновский область деген жака чыгып атабыз. 800 жакын километр. Бирөөнү алып туруп, таштап кайра келишим керек. Өткөндө да барып келдим эле. Күндүз саат 3-тө жеткенбиз. Кайра эле чыккамда бирок чарчап калган болчумун. Эми азыр ушунда барганда кайра саат келе аламбы, келе албаймбы? Ошону мага көрсөтмөкчүмүн. Еще жолдо проблема, бензин жок. Ошо мени кичине ойлондуруп атат. Так что каналды алыстабай, лайктан коюп, оюңарды жазып, кайначен көрүңүздөр. Кеттик анда. Тайчага келдим. Ушул Тайча менен чыгабыз, Кудай буйруса. Көчөдө эч ким жок. Саат пока көчөдө эч ким жок. Саат 4:46. Баары уктап атышат. Өзүм деле ойгон элекмин негизичи. Кызык болуп атса керек, кимди алып барасың депчи. Бир генералды алып барам. Бас жыл сайын алып барып келип турам да, анча. Канча сом берет, кандай алып келдим, ошону менен көрсөтүп бермекчимин. Жолдо өтө кооз жерлер болот, аларды колдон келишинче тартып, жолдо эмне болуп атканын. Мен бир нерсе ойлонуп айтып кеткенде эле ошо бензин. Жетпей калсам да болушу мүмкүн да, жетпей калганга дагычы. Анткени бензин эч жерде жок. Ошол мени өтө ойлондуруп атат да, коркуп атам, калып албасам эле депчи. Анан канча сом берет? Ал ар кандай берет да негизичи. По настроению. Бул Кузьминки метро. Баары уктап атышат. Көчөдө өтө аз адамдар. Кеттик анда. Жолдо кетип атабыз. Эмеге келдик? Чувашияга. Чуваш. Татарстан экен, карачы. Жолдо татып албайтам. Жолду сүрөтүп берем. Жайт, эч ким жок. Мына бияк деген Чувашия, Чувашская республика, Татарстанга жакын. Жолдон көрүңүздөрбү? Токой, Баксак. Жашы кетип атабыз. Кудайым буйруса, 2 саатта жетип калабыз. Бут кылмайын деп разминка кылып чыктым да. Мекендештер, менин өзүмдүн генералымды алып келип таштадым. 9 саат жүрдүк. 9 саат жүрүп, алып келип таштап, тамактан жеп алып чыгып атам. Акчасы болсо акча берди, короче. Канча бергенин видеонун аягында айтайын. Канча расхат кылдым. Бияктан келатканда да платный дорога менен келдик да, платныйга түшүп
платныйга где-то 5500 төлөдүм да. 4600 бир. Аны видеону айланып берейин. Канча бензин кетти, канча акча кетти дегендей. Просто ал өз адамдарды өзүн тарткың келбейт да. Иштин делосуна киргизипчи. Ошол эми жумуш үйгө чейин канча дейт? 10 саат дейт, короче. Түнкү 3-тө барат экенмин. Ошол жол баратканда сонун нелер болот. Үйлөр болот да. Ошолорду танып берем. Так что каналдан алыстабаңыздар. Кимдер ушундай дальний поездка кылды эле, ошону жаза кетиңиздер. Сүрөттүң гана гүлдүн жегин байлаган, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлаган. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң гана шыңгыр булак, мен сүйүп тойбогон, мен сүйүп тойбогон. Ошентип мен уктап койгондон. Мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм. Кете албай жүрөм, мен сени келектеп жүрөм. Ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм. Көздөрүң гана көктөм жаздай жайнаган, жүрөк тойлап бир караштан сезим кайнаган. Сөздөрүң гана мени жипсиз байлаган, балыкчынын шамалындай жүзүм маймаган. Эй жүзүм маймаган, мени жипсиз байлаган. Мен сени сүйөм. Мекендештер, бул домду карасаңар. Бир где-то 1900-жылдарга чейин салынган дом да буларчы. Кирпич вообще талкаланбаган да. Анан кээ жактарда домдор болот. Жолун көрсөтөм го силерге. Илгерки домдор. Жан жап кичине съемкага бишетип коюп атат. Көрсөм. Шилирки домдорчу. Так эле турат экен да бала. Жан жап атат деген. Жан жап жакшылап жакшы нерселер көрсөтөм да, жакшы. Жолго көрсөтөм деген нерселер. Жан буюп атат. Эми силер үчүн соолук коюн иштеп коет, Бул домдор карасаңар. Мына ичинде дом го. Ушундай домдор көп да бияктачы. Эч ким жашабайт экен. Бул негизи Мордовия деп коет. Мордовия. Мордвана. Эй, Ишмат ака. Ишмат ака. Шарапатты чыгып ol, шарапатты деп коесуң. Базар жок. Ба, өзүң жалгыз болгондо ушинтип аңгырап күтүп калдың аркайсың. Домдор эмне экен? Жакта да сон домдор болот. Вообще. Жестко болот. Так, да. Бул дом болсо жаңырайт. Антенна бар экен. Мен жанагы эми боюнча айтып калган турбаймынбы? Бензин боюнчачы, бензин. Бензин жолдо вообще проблема болгон жок. Нормально келдик. Бул Москвадан
40 километр чыккандан кийин эле уже бензиндер очередь жок болот экен да негизичи. Ошо так что алыс жака чыгам десеңиздер, смело чыгыр эле. Эч кандай проблема болбойт экен да бензинден. Буудон вообще өрттөнүп тур. Өртөнүп кетиптир. Вообще. Акш ичиндеги адамдар күйдүү экен, эмне болду экен? О, вообще өртөнүп тур. Жестко. Бирок адамдар жашайт экен бuyakта, адамдар. О, адамдар караңыздар. Короче, домдарын таштап кетип башкан да. Так, кетишкен. Мынакта домдор турат. Тарасыздарбы? Күйүп кеткен. Өртөнүп кеткен. Базар жок. Жанына барайын бе? Жанына барсам, вау деп біреу шыға қалсам бе? Ондай домдар Кыргызстанда болсо, эч ак бузуп, жыгачтарын өрттөп, отун ысак керек эле. Домду бuyakta толтурат. Бул походу бuyakта эме болгон окшойт. Эски гараждарчы. Сарай болуптур. Бүтпек. Тирүү жан жок, Кайка кетишкен бар, жокку бар. О, айры келип, бир КамАЗ алып көтүрүп, отун алып кетиш керек экен Кыргызстангачы. Өзүм жалгыз кетип отурум. Короче. Бензин Мордовияда 67 сом 80 тыйын экен, 95 да. Так что эч кандай очередь жок, нормально эле. Заправка в штатном режиме работает. Москвада эле кипишкен что-то. Москвадан чыккандан кийин нормально эле бар. Достор, короче,
Москвага чейин 278 километр калды. Бензиним болсо 390 километр жетет экен да. Эми мен ушуну менен жетемби, жетпеймби билбей атам. Анткени мен жана бензин куйганда платындарга кирип атканда куйгам да. Бензин нормально болчу. Ана мен платындарга түшкөн жокмун, бесплатно мен келатам да. Ошондон бери келатсам, бүт заправканын баары, короче, жабык. Эч жерде заправка жок. Элестеткиле. Короче, бул терезени сүтүп алайын азыр менчи. Кирдеп кетти. Көрүнбөй калды. Анан калганын анан айтып берем. Терезе эмне болот эми? Чийин чыгымдарды сүзө берип болбой калды. Көрүнбөй калды. Жакшы могу эми бар экен да. Нормальныгы түтүп коебуз азыр. Чек жейип калат. Мекендештер, ошентип Москвага жетип келдик. Кудайым буйрса, мен бул видеону көптөн бери монтаж кылбай, азыр монтаж кылып түзөп берип атам. Барганда платындар менен баргам, 4500 сом төлөдүм. Келатканда 2 штраф келди, 750дөн. Ошондо 1500 сом төлөдүм. Ошондо расход 6000 сом платындар менен штрафка кетип атат. Тиги алып барган клиентим 40 000 сом берген. 40 000 сомдон 28 000 чистый калды да. Ошондо мен келатып полный бак бензин куюп алгам. Ошо менен 28 000 калды. Негизи платындарда өзүм видеонун башында айтып кеткендей эле платындарда вообще бензинден проблема жок экен. Келатканда бесплатно келдим, бесплатнодан ошо дагы жакшы Мордовадан куюп алгам, андан бери вообще заправкалардын баары жабып бул иштегендер болгон жок да. 28 000 чистый сом чистый рубль калды, ошону кандай дейсиздер? Выгодно эле болду, болбоду? Оюңарды жазып кетиңиздер. Күтөм оюңарды. 1600 километр стоит болду же не стоит болду, ошону жаза кетиңиздер. Эми жакында дагы барам. Анткени жайында ушу 3 жол барам да. Бир клиентим бар, генерал. Ошону алып барып турам, алып келип турам да. Ошол видеонун аягына чейин көрүп бериңиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.